достор. Сонунdur каналына хуш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен фиалка гүлдөрүн кантип отургузганды айтып берем. Анын үчүн сиздерге фиалка үчүн атайын грунт керек болот. Фиалка деп жазылган грунт, пенопласт, анан инструменттер. Обыкновенный бычак алып алсаңар деле болот, бирок менин инструменттерим бар. Негизи фиалка гүлүн кичинекей идиштерге отургузган жакшы. Мындай кичинекей идиштерге, мындай чоң идиштердин кереги жок. Кичинекей идиштерге отургузсаңар чакан тез болот. Бүгүн менин колумда бир гүл идишим бар экен. Мен ошого отургузайын дедим. Анын үчүн бир алып алалы. Эми гүл идишибизди алабыз. Ага эң түбүнө пенопласт майдалап салабыз. Пенопластты салганда түбүндөгү кичинекей тешикчесин ачып коюш керек. Эми грунтты алабыз. Фиалка гүлү негизи жалбырактардан өстүрүлөт. Жалбырактарды сууга салып тамыр чыгарып, мен жалбырагын сууга салып тамыр чыгарып алам. Кээ бирде алып келип эле сразу отургуза берсеңиздер деле бирок мен практикамда көбүнчө мен сууга салам да, анан тамыр чыккандан кийин ошо жалбыракты отургузам. Бул фиалка гүлүмдүн тамыры чыккан, ошо менен отургузабыз. Анын үчүн салдык. Өтө көп салыштын кереги жок. Аз эле салып тура бериңиздер. Эгерде фиалкабыз кийин өскөн болсо, аны кайра салып кое берсек болот. Негизи фиалка гүлү сууну жакшы көрбөйт. Күндү да жакшы көрбөйт. Көлөкөдө өскөндү жакшы көрөт. Мына отургуздук. Отургузгандан кийин катуу басыштын кереги жок. Акырын эле басып коебуз. Топурагын кичине толуктап койсок да болот. Азыр эгерде үйдөгү температура нормалдуу бир калыпта болгон болсо, отургузган гүлүңүздү ушул негизде эле коюп кое берсеңиздер болот. Эгерде үйүңүздө температура перепад болуп жогору же ылдый боло турган болсо, биринчи күндөрдө прозрачный салофан мешокко кийгизип койсоңуздар болот. Прозрачный салофан мешокко кийгизип койгонуңуздун себеби гүлүбүз бир калыптагы температурада кармалып турат. Мезгилинде карап, азыр бүгүн суу куюштун кереги жок. Эртең бир 2-3 күндөн кийин ачып карап туруп, эгерде курук болсо суу куюп коесуңар. Сууну карайсыздар. Азыр кыш мезгили, күз мезгили болуп калды. Көп деле сугарыштын кереги жок. Бүгүнкү сабак ушуну менен бүттү. Келерки сабактарда жолугушканча саламатта болуңуздар.